Колуңуз эмне болду эле? Kolum özüne orucu, butu kolum büt orucu. O saygılaşı doktorga bassam bir revmatizm dep çeçke. Anan jana neme dары içmendigi revmatizmdin darысын bergen. Ukol alçımın diklafenak. Andan деле жардам берчү эмес, бир 10-15 күн оорубай калып эле кайра ооруй берди. Ал жөн эле воспаление снимать этет, обезболивающий да. Дарысын ичип атам, мынакей боорекин. Мен ичсем боорекин колум аябай эле көтөрүлүп калды. Сол Колуңуз көтөрүлчү эмес, такыр? Көтөрүлчү эмес. Ылдый болуп, биягыман дары жаталчу эмес мынакей. Бир жакыма жатып, биягыман жатып, анан чалкаман жатчу. Азыр эми Кудайга шүгүр мынакей көтөрүлүп кадимкидей. Боорекини карабайсың, монтип көтөрүлчү. Бир эле ай иштиңиз, Бир ай иштим туура. Бир ай мына азыр. Химахимда. 7-28 бүгүн. Эми ошол түгөнгө эки эле пачкам калган, азыр ошону алсам кайра. Канча штуктан иштиңиз бир күндө? Бир күндө 2 штуктан иштим. Эртең менен кечинде? Эртең менен кечинде ичип аттым. Бутуңуз сайгылашканын айтып атпаңыз беле? Сайгылашкандары туруптум эле түн ичинде жатканда эметчи күндүз тиземмен азыр отуралчу эмесмин, отуруп атам. Такай стол көчүрмөн түшчү эмес. Мындай столго отурам. Же болбосо жана кичинекей отургучтар барбы? Ошол менен отурчумун. Азыр жакшы эми, Кудайга шүгүр, муну дагы Дагы эмне алайын деп келдиңиз эми? Химахим аласыз, анан? Химахим алсам, анан дагы жана турматсин деген дарысы бар турбайбы? Ооба. Ошону алсам деп ойлоп атам. Бутуңузга? Ой, сиз уже баарын билип калган турбайсызбы? Дарылар жардам берчү беле мурда дары ичкенде? Ай, дары ичкенде де айтып атпайм, анчалык деле жардам берчү эмес. Жана диклофенак сайдырчумун такай эле. Барып, өзүм учеттомун чындыгын алганда тигемеде. Жанкы библиолук дарыгерде. Анан бул белим ооруп атат да, белим ооруйт да. Кичине жерге бассам эле белим ооруп талып кетет. Азыр мына ушундай арсыз. Мындай таяк таянып жүрөм да. Эми ошо турматсын ичсем, балким белимде жакшы болуп кетеби деп ойлойм да. Жакшычы. Жанагы хемакимди ичкенден бери жакшымын, Кудайга шүгүр. Жакшы болуп кетиңиз. Бул дагы эмеси бар экен, ошону дагы алсам деп ойлойм. Ай лютеин дегени бар, аябай сонун. Анан көзүм дагы жаш агып турат мындай. Көрбөйт, жакшы көрбөйт мындай алыстан. Ийне саптай албайм. Ушуларды алсам жардам береби деп ойлоп атам дейм. Бүгүн эле бир аял келип кетти. Көзүнө операция деп мынчасында деп баягы күнү айтып аткан дейт. Ошол операция болбой калды, ай лютеин ичкенден кийин жакшы болуп калыптыр көзүң деп врачтар айтты деп бүгүн эле келип кетиптир. Эми азыр мына акча бар, пенсияны